19 майда Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунда 63-чү эл аралык гүл фестивали башталды. Наманган гүл фестивали Өзбекстанды дүйнө менен байланыштырган маанилүү маданий көпүрө катары кызмат кылат. Фестиваль жакынкы кошуна өлкөлөрдүн өкүлдөрү Индиядан, Кытайдан, Голландиядан, Турциядан, Азербайжандан, Япониядан жана Түштүк Кореядан келген флористтердин катышуусунда өттү. Гүл фестивалына Баткен облусунан да делегация катышып келди. 63-чү Халкара гүллөр фестивали. Наманганда 63-чү эл аралык гүл фестивали башталды. Гүл фестивали Өзбекстанды дүйнө менен байланыштырган эң ири иш-чаралардын бири. 70-ке жакын өлкөлөрдүн флористика искусствосунун призмасы аркылуу бай маданий мурастарын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Алгач салттуу автожүрүш башталып, ар бир гүл, ар бир композиция улуттук маданияттын, салттардын жана символизмдин элементтерин камтыган. Гүллөр фестивали бул дүйнө байрамы. Наманган гүл фестивали Өзбекстанды дүйнө менен байланыштырган маанилүү маданий көпүрө катары кызмат кылат. Индиядан, Кытайдан, Голландиядан, Турциядан, Азербайжандан, Япониядан жана Түштүк Кореядан флористтердин катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Фестивалга 3 миллионго жакын зыяратчы келери айтылууда. Olamni bezet turgan ushbu kunlarda siz azizlarga 63-chü Xalqaro gullar festivaliga xush kelibsiz deymiz. Bizga aябай жакты. Мына гүлдөрү, мына элдери адамгерчиликтүү чек-араны ачылганы биз үчүн аябай сонун болду. Аябай керемет гүлдөр бар экен, жерлер сынчалык кооз экен. Например, столовыйна келе турганбызда аябай түрдүү тамактарды жасашат экен. Биз өтө кубанычтабыз. Ушундай дайым чек-арабыз мындай ынтымактуу болсо, элдерибизге да мындай жакшы экен да. Элдин баардыгы маанайы жарык, күлүп, жаркылдап, жайнап жүрүшөт. 63-чү Наманган эл аралык гүл фестивали маданий иш-чаранын көп түрдүү болушунун эң сонун мисалы болуп саналат. Эл аралык байланыштарды чыңдоого салым кошкон мындай иш-чаралардын мындан ары өркүндөтүлүп турушу кошуна өлкөлөр менен болгон кызматташтык, достукту чыңдайт. Наманган областында бүгүнкү 63-чү эл аралык гүл фестивалына Баткен областынын аймагынан атайын делегация келдик. Бул делегация бүгүнкү күндөгү Наманган областындагы өстүрүлүп жаткан гүлдөрдүн түрлөрү, ошол эле мезгилде туристтерди кантип тартуунун жолдору, жана эки өлкөнүн ортосундагы достук кызматташтыкты чыңоо максатында уюштурулду. Бул гүл фестивалынан биз өзүбүзгө көптөгөн жакшы жактарын алсак болот, анткени жөнөкөй гана эмгек менен гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрүн өстүрүү менен дүйнөнүн 50дөн ашык өлкөсүн өз жетекчилери белгилегендей 50дөн ашык өлкөсүн чакырып бүгүнкү күндө гүл майрамында бардык мамлекеттердин өкүлдөрүн кездештирсек болот. Чоң программадагы концерт менен коштолгон гүл фестивалында өзбек элинин улуттук ыр бийлери жана маданияты чагылдырылды. Bu yil biz mana shu gullar festivalidan juda katta mehmonlarni, juda katta e'tiborni. Бүгүнкү гүл фестивалына жакынкы кошуна өлкөлөрдөн Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, чет мамлекеттерден болсо, Бельгиядан, Турциядан, Кореядан расмий коноктор чакырылган. Жалпысынан 70-ке жакын өлкөлөрдөн өкүлдөр келишти. Өткөн жылы 4 миллионго жакын турист гүл майрамын көрүп кетишкен. Гүл майрамы 40 күнгө созулат. Ушул мезгилде келип, гүлдөрдүн кооздугун көрүп кетсе болот. 300дөн ашуун гүл өстүрүүчүлөрдүн эмгектеринен жаралган 500дөн ашуун гүлдөрдүн түрлөрүнөн жасалган ар кандай композициялар көз жоосун алат. Жагымдуу маанай тартуулаган гүлдөрдүн жыпар жыты да өзгөчө. Мен өзүм көп жылдан бери Баткен облусунда гүл эгип, гүл өстүрүп, гүл сатып жүрөм. Анан ушул жерге келишти каалайт элем да, келип гүлдөрүн көрүп. Бүгүн биринчи жолу келип Өзбекстандын Наманган облусуга өзүмө көп нерселерди алдым. Мен билбеген нерселер дагы көп экен. Кыргыз-өзбек достук үзүлбөсүн. Улуу жибек жолунун боюндагы туристтик жамааттарды чыңдоого багытталган иш-чара 5 жылдан бери эл аралык деңгээлде уюштурулуп, дүйнөнүн 70-ке жакын мамлекеттеринен коноктор чакырылат. Эл аралык 63-чү гүл фестивали 40 күнгө созулуп, 23-июнга чейин уланат. Фарида Обайдуллаева, Абдреш Саттаров, жаңылыктар.